Мамлекеттин казынасына сол колун салгандар жана мамлекеттин коопсуздугуна доосун тийгизүүгө аракет кылгандарды кармоо жана камоолор уланууда. Соңку бир нече күн аралыгында ири коррупциялык схемаларды түзүп, мамлекеттик салыктан качкан, элдин акчасын кымыргандар темир тор артына киргизилди. Бул кармалгандар жөнөкөй карапайым адамдар эмес. Алардын бири өз учурунда элдин көйгөйүн угуп мыйзам жазып жүргөн 6-чакырылыштын депутаты Камчыбек Жолдошбаев. Ал салык төлөөдөн качуу жана алдамчылыкка шектелип кармалганын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети маалымдады. Анда айтылгандай, Жолдошбаев негиздеген Бишкектеги 5 сары компаниясы көп жылдардан бери кош бухгалтердик эсепке алуу иштерин жүргүзүп, документтеринде соода жайлары үчүн алынган пайда жасалма түрдө төмөндөтүлүп, салык органдарына жалган маалыматтарды берип келишкен. Ал атайын кызматтын тергөө абагына камалып, тергөө жүрүп жатканы маалымдалган. Иш жүзүндө ижарачы 5 сары ЖЧКнын администрациясына бир соода түйүн үчүн 16100 сом төлөйт. Бирок келишим боюнча төмөндөтүлгөн сумма 9600 сом деп көрсөтүлүп турат. Андан сырткары фискалдык органдар үчүн отчеттук документтерде 4800 сом башка сумма көрсөтүлгөн. Башкача айтканда, алынган пайданы төмөндөтүү 280%га жакынды түзөт. Аны менен катар Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын 2 кызматкери коррупциялык схема түзгөн деген шек менен 19 февралда кармалганы маалымдалган. Алар машиналарга газ баллондук жабдууларды орнотууга уруксат сертификатын каттоодо адамдардан мыйзамсыз акча алуу боюнча туруктуу коррупциялык схема түзгөн аныкталган. Бул ишке байланыштуу автомектептин директору да кармалган. Жемкорлукка шектелип кармалгандардын баш сабында эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин орун басары Улан Чаначев да бар. Ага кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө абагына камалды. Атайын кызматтын маалыматында Чаначев мамлекеттик сатып алуулар аркылуу акча каражаттарын мыйзамсыз пайдалануу схемасын түзгөндүгүнө шек саналууда. Буга байланыштуу ал кызматтан алынганы да кабарланууда. Белгилүү болгондой, буга чейин ондогон мамлекеттик чиновниктердин мыйзамсыз аракеттеринин негизинде кармалып, камалып, айыпка жыгылгандары да бар. Деген менен бул окуя али күнгө чейин тыйылбай, айрымдар үчүн сабак болбой келет. Көрсө, биздин Кыргызстанда бир жүздөгөн эле адамдар ушул Кыргызстандын келечеги үчүн, ушул биздин улуттун келечеги үчүн, элибиздин келечеги үчүн ушундай бир казыналарга, мамлекеттик бир элдердин бир ырыскыларына кол салып келишкен экен да. Бүгүн ошол нерсе сабак болсун деп, ана бунун баардыгы бай кылмыш 40 жылда деген туура да. 40 жыл эмес, 40 эле күндө ачылып кала турган болуп калды азыркы күндөчү. Мындан кийинки мамлекеттик ишкерлер мындай нерсеге барбашка аракет жасаш керек. 1 сом болсо дагы Кудайдын берген ырыскысы, 2 сом болсо дагы, 10 сом болсо дагы Кудайдын берген ырыскысы менен бүгүн ак дил, ак ниетибиз менен, адал эмгегибиз менен жашайлы деген багытта кетсек, биздин мамлекет өнүгөт. Ошондой эле соңку учурларда планетанын башка бурчунда туруп, мамлекеттин тынчтыгын бузгусу келгендер да кармалып жатат. Алардын бири Ички иштер министрлиги тарабынан Орусияда жүргөн 44 жаштагы кыргызстандык жаран кармалып, Бишкекке алынып келинди. Ага массалык башаламандыкка чакырган деген айып тагылууда. Шектүү социалдык тармактарда коомдук саясий кырдаалды курчутууга багытталган видео материалдарды таратып жатканы аныкталган. Биздин тиешелүү укук коргоо органдары жетекчилигине, даже президентибизге деле айтат элем да, мына ошол сыртта жүрүп алып, мүмкүн нааразычылык болгон биздин мекендештердичи гарантиясы менен алып келип туруп, биздин мамлекетке алып келип туруп, эмне кызыкчылыгы бар экенин сурайлычы. Мен ушуну сунуштайт элем да, сурайлычы. Эмне кызыкчылыгы бар? Же эмне окатка жетпей атканы бар бекен, же эмне анын жумушун тартып алган, же атасын өлтүрүп койгону бар бекен? Эмне себеп бул жерденчи? Мисалы жана Күренов деген жигит дагы Америкада жатып алып, интернет айдыңында ар кандай өзүнүн билдирүүлөрүн таратып атат да, мен бул мынчасын жеп коюптур, тигинчи жеп коюптур. Буга чейин эле жегендер жеп келген. Бүгүн ошол жегенди токтотолу, бүгүн ошол талаганды, тоногонду токтотолу деген багытта кетип аткан ишке келип жардам берсин. Эгерде нааразы болгон болсо, кыргыз үчүн күйгөн болсо, ошол жигиттер келип жардам берсин. Менин бул жерге келгенимдеги негизги максаты коомубуздагы эң негизги болгон коррупционерлер менен мыздаемство, взяточство, бандиттер менен күрөшүү эң негизги. Маалым болгондой, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев коррупция менен күрөш аюусуз жүргүзүлүп, көзөмөл күчөтүүлөрүн эскертип келет. Анын негизинде Кыргызстанда ондогон мамлекеттик кызматкерлердин мыйзамсыз аракеттери ачыкталды жана ачыктала бермекчи. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абди Билалулу, регион, Бишкек.